Саламатсыздарбы? Сиздер эң көп колдонгон сайттарды компьютердин экранына, башкача айтканда жумушчу столго кантип ярлык катарында чыгарып алсаңыздар болот. Мисалы, электрондук күндөлүк көп колдонулгандыктан электрондук күндөлүктү бул жака экранга, башкача айтканда жумушчу столго ярлык катарында чыгарып алсаңыздар болот. Ал үчүн биринчи кезекте биз күндөлүк сайтына киришибиз керек. Сайтка кирүү үчүн браузерди ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин электрондук күндөлүккө киребиз. Электрондук күндөлүккө киргенден кийин биз күндөлүктү компьютердин экранына, башкача айтканда жумушчу столго чыгарып алышыбыз керек. Ал үчүн браузердин оң тарабында турган үч чекитти басабыз. Үч чекитти басканыбызда бул жерден панель ачылат. Эгерде сиздин компьютериңизде Windows 10 операциялык системасы орнотулган болсо, анда сиз бул панелден төмөн жака түшкөндө дополнительные инструменты деген бар. Ушул менюну тандаганда бул жактан дагы кошумча панель ачылат. Кошумча панелден создать ярлык деген менюну тандайсыз. Эгерде сиздин компьютериңизде Windows 11 операциялык системасы орнотулган болсо, анда кайсы менюну тандайсыз. Азыр бул компьютерде Windows 11 операциялык системасы орнотулгандыктан бул жерден биз төмөн жака түшкөндө транслировать, сохранить, поделиться деген меню бар. Ушул менюну тандайбыз. Менюну тандаганда кошумча панель ачылат. Бул жерден создать ярлык деген менюну тандайбыз. Создать ярлык деген менюну тандаганыбызда бул жерде ярлыктын аталышы автоматтык түрдө жазылып чыгат. Бул жердеги аталышты сиздер өчүрүп, өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы, бул жерге күндөлүк деп аталышын өзгөртүп жаздык. Төмөн жагында сайттын ссылкасы автоматтык түрдө коюлат. Биз аталышын өзгөрттүк. Өзгөрткөндөн кийин создать деген баскычты баспайбыз. Создать деген баскычты басканыбызда жумушчу столго бул сайттын ярлыгы түзүлдү. Азыр бул жерде мына күндөлүк деп сайттын ярлыгы чыгып калды. Эми биз күндөлүк системасына кирүүдө браузер аркылуу кирип отурбастан эле ушул ярлык аркылуу түз эле күндөлүккө кирип кетсек болот. Ал үчүн ярлыкка мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын эки жолу басып коебуз. Эки жолу басканыбызда мына бул жерден биз күндөлүк системасына киребиз. Бул жерден AS мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басканыңызда сиз педагогикалык кадрлардын реестрине кирип калышыңыз мүмкүн. Эгерде ушундай болуп калса, бул жерден сиздер 9 чекитти басып туруп, электрондук күндөлүк дегенди тандап койсоңуздар болот. Электрондук күндөлүк дегенди тандап туруп, кайра AS мугалим аркылуу кирүү деген баскычты басып койсоңуздар, бир аз күтүп турсаңыздар, электрондук күндөлүк жүктөлөт. Мына электрондук күндөлүккө кирдиңиздер. Бул жерден электрондук күндөлүктү колдоно бересиздер. Башка сайттарды дагы ушундай кылып, жумушчу столго ярлык катарында чыгарып алсаңыздар болот.